бизде конокто ким десеңиздер, көп курдуу талант, актер, тамада жана ошондой эле жакын арадан мындай ырчы да болуп келе жатат. Рыскелбек Рыскелди Нурлан уулу. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Таңыңыз менен. Рахмат. Ары таңда амандаштырганыңызга кубанычтабыз. Келиңиз алгач эле кыргыз эли менен амандашып алыңыз, андан кийин маегибизди уланталы. Мен да силер менен көрүшкөнгө кубанычтамын. Ассаламу алейкум урматтуу жалпы экрандын сыртында көрүүчүлөр. Баарыңыздарга кутман таң. Жылдын башында силер менен жолукканыбызга аябай кубанычтабыз. Азыр жыл башыда эми жаңы жылыңыздар менен айтып коюуга уруксат этиңиздер. Жаңы жылыңыздар менен баарыңыздар. Таңдын сырын ачайлы. Алгач эле ушул таңдан баштайлычы. Дайыма таң эрте турасызбы же бүгүн бир аз уйкуңузду бузуп бүгүн силер буздуңар десең. Негизи көптөн бери таң эрте тура эле экенмин, ачыгын айткандачы. Муну сиздерге окшоп мен да мындай алып барып калчумун. Таң эртең эфирде. Анан ошондо туруп алып мындай араң турат элек да, жумушка депчи эми бар. Азыр эми бүгүн туруп алып ошол күндөрдү эстеп. Баягы таң эрте турган менен түштө тургандын айырмачылыгын айтып кетсеңиз. Айырмачылыгы бул таң эрте туруш керек да, негизи адам баласыча. Эми бул Кудай бизге ушундай сонун мүмкүнчүлүк берип койгон, таң эрте тур, рызкыңды ал, эртерээк жеп кал депчи. Аракет кылышыбыз керек негизи. Таң эрте турган жакшы, берекелүү болот күнүң дагы, көп жумушуң бүтөт, рызкылуу болот. Ошол айырмачылык. Сон биздин көрүүчүлөрүбүзгө кыскача тааныштырып кетели. Эми сизди баягы көпчүлүк эле биз жолуктуктан таанып калды да. Негизи өзүңүздүн кесибиңиз актер. Актердү бүткөнсүз. Негизи менин кесибим театр и кино факультетинде окугам. Музыкальный училищеде да окугамын. 4 жыл ал жактан да билим алгам. Өзүмдү актер катары эсептейм. Анткени көп кинолорго аракет кылып келатабыз эми акырындык менен. Анан клиптерде роль жаратып, каарман болуп. Суроону дал ушул жерден берейин дедим эле. Чында баягы клиптерде көрүп жүрөбүз, аябай сонун аткарасыз. Тасма талаасында азыр кыргыз тасмасы өнүгүп калбадыбы? Эмне себептен ал жактан көрүнбөйсүз? Же өзүңүз баягы кастингтерге барбайсызбы? Ал жактан азыр да сунуштар түшө элекпи? Кудай буйрса, мына 2025 жакшы пландар бар. Буга чейин мен өзүм эми көп жерден тартынып коет экенсиң адам баласыча. Мен ошол нерсени өзүмдүн кемчилигимди эсептедим. Буйрса быйыл жакшы пландар бар, сунуштар түшүп атат. Анан айта кетчү нерсе, азыркы учурда Нурлан Мамакеевдин продюсерлик борбору менен чогуу иштешип атабыз. Ал жактан да жакшы кинолорго сунуштар түшүп атат. Буйрса ал жактан да көрүп каласыздар. Алдыда буйрса кинолордон да көрөбүзбү? Кудай буйрса. Эң сонун. Негизи өзүңүздүн планыңыз боюнча киного эгер катышып калсаңыз, өзүңүздү кайсыл каармандын ролунда көрө аласыз? Кандай адам катары киного катышууну каалайсыз? Тамаша, жана биз окуп жүргөндө эле ага айтып берет эле, сен көбүнчө оң каарманды ойноп ушул ролдор сага көбүрөөк туш келип калат депчи. Кандай роль болбосун аткарганга аракет кылабыз, анткени актер роль тандабайт дейт. Азбы, кичинекейби, чоңбу, кичинекей эле нерседен ошол жерден өзүң көрсөтүп алсаң болот да. Эпизоддон болобу, башка жерден болобу. Негизи өзүңүз жашоодо кандай инсансыз? Бабникте тамашалашып кетпедиңизби? Чынында баягы сырттан көргөндөр көпчүлүгү сизди бабник деп эсептейт. Көпчүлүгү ошентип ойлойт. Мен да угуп калган жерим бар. Көпчүлүгү ошентип ойлойт, бирок адам менен баарлашып келгенде анан билинет го. Анан сиз айтып атпайсызбы, биз жолуктук, тияк бияка барып калган үчүн эле ошондой. Казакстан барып калдыңыз, Кослайга. Ооба, мен айтат элем да ушул качан кыргыздын намустуу эркеги экранга чыгып, мындай жар издеп калды эле. Качан кыргыздын намустуу кызы экранга чыгып эр издеп калды эле депчи. Кудайым кошом десе кошуп атат, анча-мынча тойлордо жүрөбүз, алып барып жүрөбүз. Ал жактан эле кошкондорду көрүп атабыз. Зачем барып дейм да. Мындай эл катары эле мындай издебейби? Кээ бирлер бар экен, Казакстанга чейин чыгып кетип атат деп тамашалап коем да тойлордочу. Биз мага анча-мынча күлүп коет. Эми айта турган нерсе, бул адам менен баарлашып жылдызың келсе, дос катары кабыл алынат. Көпчүлүк учурда мен эми көптөн бери мамиледе болгон эмесмин. Ошентип ойлошот сырттан карап. Бирок андай деле эмес. Бабник деген нерсе мага жак көрбөйт бул нерсечи. Клиптерде ошо каарман катары биз ой жүгүртүп алабыз го. Бул значит
көп адам менен жүрөт экен, ошондой мындай деп. Демек, Кандай эмесмин ошол Ырысбек. карманды жеткире аткарганыңыздын белгиси. Балким. Болушу мүмкүн. Сон Демек, маңдайга жазылган адам туура келет, насип деген нерсеге ишенесиз, а? Насипке ишенем. Ооба, албетте. азыр баягы жолдон келип атып сон болуп калдым деп өдүңүз, ошону суранайын андан кийин. Келатып бир жашоо жөнүндө окуп келдим да. Анча-мынча көптөн бир китеп окуп эле экенмин. Анан азыр онлайн болуп калды го көпчүлүк нерсе. Силерге окуп берейин, эгер мүмкүнчүлүк болсо. Жашоо жөнүндө экен. Өмүр бою мына бактылуу болобуз деп жашайбыз дейт. Бирөө келип майрамга толгон коос карапканы берип койчудай эле күтөбүз. Арыктасак, сүйүүнү жолуктурсак, акчалуу болсок, жакшы жумуш тапсак эле укмуш бактылуу болуп кетебиз деген ишеним күч бизде. Көбүбүз өмүр бою күтүү режиминде жашайт экенбиз. Жашоо темир жол вокзалы болсо, айрымдарыбыз Хатико деген күчүк бар го. Күчүгү сыяктуу вокзалдын сыртында поезд күтө беребиз. А биздин бакыт поезддерибиз Кудай буйруган убакта өтө берет экен. А сиз экөөбүз эшикте турабыз. Жүрүңүз, жашообузду башкарганды үйрөнөбүз. Жок дегенде перронго барып, өз вагонубузду өткөрүп жибербейли. Өмүрдүн ар бир күнүн таттуу тамак сыяктуу тамшанып, анын даамын рахат алып жашаганды үйрөтөлү, өзгөгө үлгү бололу дейт. Бун менен мен нени айткым келип атат. Сиз айтып атпайсызбы, таң эрте туруп уйкуңузду бузуп коюп. Бирок силерге рахмат, ушундай таң эрте мен дагы жашоо болгон дагы жакшы нерсени үйрөтүп койдуңар да, мына айтканда. Бул жашоо эми 5 күндүк өмүр менен турган менен, бирок таң эрте туруп өзүбүздүн максаттарыбызга жетип, Кудай буйрса менин 2025 жакшы пландарым бар. Ошол нерсеге жетишим керек, үйлөнүшүм керек, көп нерсени кылышым керек. Бул нерсе үчүн эң алгач таң эрте туруш керек. Туруш керек. Күнүгө эле эртең менен чалып тургулачы мага. Болду, сөзсүз түрдө. Эң сонун жана ошондой эле азыр эле өтө жакшы адамга таасир берүүчү сөздөрдү окуп кеттиңиз. Негизи эле бакытты ар бир адам ар кандай түшүнөт. Сиз үчүн бакыт бул бактылуулук эмне деп ойлойсуз? Мен ошол тиги биз жолуктукта отуруп калганда көп сүйлөбөйт элем да. Бакыт каалайм деп отурат элем да. Бул эки сөздүн ичинде көп нерсе бар да. Бакыт деген бул жашоодо адам болуп жаралгандан кийин ар бир адам бактылуу болгонго татыктуу. Пенде болгондон кийин ар бир адам кээде биз пендебиз да, адашабыз, жаңылабыз, а бирок өзүбүздү оңдоп бактылуу жашаганга эмне жетсин. Мен ошол нерсени буйруса өзүмдүн бул жагыма киргизип алгам. Мен бактылуу болушум керек, мен бактылуу болуп жашашым керек, мен үй бүлөм бактылуу болушум керек. Кудай буйруса үй бүлөлүү болсом, бала чакалуу болсом, ошол бактылуу ата болушум керек, бактылуу жар кылышым керек, өзүмдүн өмүрлүк жарым деген ушул жакка киргизип алгам. Кудай буйруса мен эми быйыл башкачамын негедирчи. 2025 жакшы башталды мен үчүн. Мурун билбейм, жаштык кылып эле оюн күлкү менен жүрөрбүз да, азыр көрсөм мындай убакыт эле келип калды. Жашоо өзү сабак болот экен да. Бүгүн сиздер мага сабак болуп отурасыздар да, мугалим болуп отурасыздар да, мындай айткандачы. Ошондой сыяктуу бакыт бул өмүргө келгенден кийин кантип бактылуу болбойбуз. Сонун токчулуктун заманы, баарчылыктын заманы, аракет кылсак эле өзүбүз бактылуу болуп жашаганга биздин өзүбүздүн колубузда экен да. Бактылуулук адамдын колунда турат. Албетте. Эң негизгиси ден соолук болсо, башыбыз аман болсо, 12 мүчөбүз болсо. Туура айтып атасыз. 2024 кандай өттү деп азыр эми жыл жаңырды го. Анан 2024 кандай өттү, сиз үчүн эмне болду дегенде мен Кудайга шүгүр деп жооп бердим өткөн бирөө. Кудайга шүгүр, мен үчүн аябай жакшы жылдарым болду. Неге дегенде бул 6 саным аман, ден соолугум бар, акылым жайында. Ден соолук болсочу баардык нерсе убак сааты менен келе берет экен. Кудайым ар бир адамга өзүнүн убак сааты менен берет экен. Кээ бирине 30 жашында, кээ бирине 20 жашында. Кудайга шүгүр, мен баардыгына шүгүр келтирем. Үй бүлөм толук, баардыгы жакшы. Мен 2024 толук мүчөм бар. Кудайга шүгүр, сонун жылдардан болду деп айтам. Ошол туурасында сурайын дедим да, чында баягы 2024тен баягы бир кокустук болуп кетти, чында баягы. Болуп кетти. Унутуп калгандан ушинтип эстеп бересиң да. Ошол жумуш эмне болуп турду аягы? Эми ал
азыр көп жерге барсаң деле, той аштарга барсаң деле кандай ден соолук жакшыбы, могу жерге кичине бир нерсе кылып кетиптир, башың жакшы элеби деген учурлар болот. Ооба, мен азыр айта кетейин. Баардыгы жакшы бүттү, Кудайга шүгүр. Мен айтып атпаймынбы, ушул ден соолугуң болсо, калган нерсе табылат экен да. Бул эми аманат берилгенден кийин ден соолук ошол нерсе Кудайдан сурадым. Кудай, анан элге рахмат, журтка рахмат. Ушу элдин батасы менен Кудайга шүгүр, элге аралашып кайрадан. Айта кетчү нерсе ал ошол жерден эле бүттү. Менде үйдөгүлөр, аксакалдар айтып калды. Мен өз тайнем менен тайтам колунда өскөм. Ошол кишилерге рахмат. Тайтам акылдуулук менен балам, алты санаң аман, ден соолугуң жакшы экен. Кел эми ушул жерден кичпейлик өзүңү көрсөт дагы, жигитчилик кыл дагы. Аларды камата берсең деле болбойт. Башка кылсаң деле болбойт. Эми жаш үй бүлө экен. Тура түшүн дагы. Келип сенин алдыңа келип кечирим сураса кечирип кой. Бул эми кекчилдик деген нерсе болбойт. Ушу тайтам менен тайнеме рахмат айтам. Ошолордун өмүрүн берсин, Алла ыраазы болсун. Ошолор мындай бир улуудан, бир кичүүдөн ук дейт го. Ошол бир инимден, анан бир тайтам менен тайнемден, апамдан угуп анан ушул чечимге келдик. Бирок башың айланып калат экен, кээ бирлери бар экен, эми ар кандай пендебиз да. Болбогон нерсеге азырылып кетишибиз мүмкүн да. Анан эми Кудай сактасын деп баары жакшы. Азыр ал адамдар менен мамилем жакшы, кээде саламдашып калат, ден соолугуң жакшыбы деп учурашып калат. Аш менен урганды, таш менен урганды, аш менен деген урушпат. макал атабыз да. Анан ошолордун бирөө тоюна чакырып атпайбы, канча алып барып бересиң депчи. Мен айттым, эми өзүм эле сумам айттым, эл катары десем, Рыскелди арзаныраак алып барып бербейсиң дейт. Эми болушу барып берсең, барып берели десем, анан макул делди, ошол ойдон жок болуп кетти кийин. Кымбат айтып Балким туура келди. Балким. Мен ушул нерседен баягы азыр эме тайтам менен тайнемдин колунда өсүм деп калдым. Сөзсүз түрдө ал нерсеге кайтып келем, ага чейин бир сурап кетейинчи. Мен сизге ага чейин баягы актер катары эфирге чакырып жүргөм чынында. Анан ушундай учур болуп кеткенден кийин баягы андай байында жаткан видеоңуз тарагандан кийин соцсеттердин баардыгы, журналисттердин баардыгы кайрылды. Бул нерсе бир тарабынан сизди өкүндүрбөдүбү? Эмне себептен ушундай сөзсүз түрдө баягы ошолор кайрылыш үчүн, ошолор маалымат алыш үчүн сөзсүз түрдө бир ушундай колдоодой бир эме болуш керекпи же ага чейин деле сизге байланышып жүргөндөр болду эле негизи интервьюга чакыралы дегендер. Анткени мен билишим боюнча ага чейин көп деле чалуулар болгон эмес, ошол эми жумуштан кийин аябай сизди ушундай Рыскелди Нурлан уулу деп издеген. Өкүндүрдүбү бул нерсе? Жок, эми баардык нерсе биз ойлогондой болбойт экен да. Азыр мен бул жерден чыккандан алдыда эмне бар, эмне жок бир Кудай билет да, мындай айтканда. Анан буну деле жакшылыкка деп чечип койгом мен. Жоруп койгом. Ал эч кандай өкүндүргөн эле жок. Буга чейин деле чалып жүргөн, жазгандар жазып жүргөн анча-мынчалары. Бирок ошол маалда эми бул жанагы элге жараланып кетти да. Андан кийин индустар чыгып кетти эле, бир кыз чуулуп. Ошолор жаап койду. Мен өзүм атайын токтотуп койгом бул нерсеничи. Так көп досторум, блогер, спортсмен досторум, ар тараптуу достор күнүгө келип, не кылалы Рыскелди. Мен эми ошол жерде отурсам, мен менен күйгөн адамдар болот да. Мен ошол нерсеге кайра достой тандап алдым. Мындай ошол учур келип калды да. Айырмалап билип алдым да. Ак караны буга чейин биз эми билбейт экенбиз да. Баардыгы дос деп бара калчубуз. Көрсө кээ бир адамдар болбогон нерсе үчүн өзүнүн максатына жетиш үчүн анча-мынча адам пайдаланып коет экен да. Бирок ал деле өзүнүн жашоого келген бир ролун ойноп атат да, мындай айтканда. Баарыбыз эле актрисабыз да бул жашоодочу. Ал деле өзүнүн ролун ойноп атат деп кийин билип калдым да. Ошодон кийин бул мага бир четинен Кудай сактасын, бирок ден соолугума залал эми тийбесин деп жаналам. Бирок жакшы жагына дагы жоруп койгон учурлар болду. Жакшы жагынан кабыл алдым бул жагын. Эң сонун жамандыктын баары 2024-жылда калып кетсин дейли. Жана ошондой эле 2025-жылга жаңадан 2025-жылга эмне пландар менен кирип келдиңиз? Мен жана айттым го, пландарым аябай көп деп. Мен 2025 Кудай буйрса миллиардер эмес, миллионер болушум керек болот да. Мен максаттарым аябай чоң. Буйрса мен быйыл үйлөнүшүм керек, Кудай буйрса. Эми жана ниетке жараша деп го. 2025 башталды, мен жаза баштадым да. Ошол пландарды. Бирок баягы тайнем колунда өстүп деп калбадыңызбы? Мен негизи мен дагы чоң апам колунда өскөм да. Ата чоң апанын колунда өскөн, негизи баягы картаңдагы колунда өскөн бала мээримге толо өсөт, бирок мындай бизнесмен, байлыкка өч чыкпайт да негизи. Ошол тармагынан өзүңүздү негизи бир сынап көрдүңүзбү? Баягы бизде тарбия мол болот деп эле мактанып кете берсең. Туура айттыңыз.
Мен буга чейин бизнес менен ошо алектенбептирмин. Эми бизнес дегенде биз шоу бизнесте жүрөбүз да, мындай айткандачы, бул деле бизнес. Бирок башка тармактан өзүмдү сынап көрбөптүрмүн. Азыркы учурда мен арт тармактан өзүмдү көргүм келип атат. Неге дегенде, мисалы бизнес тармагынан дагы Кудай буйрса алдыда мен кечээ сизге айттым го, ушул бир иш баштап аттым эле, ошол жөнүндө дагы деп анан башка күнү бир келип кетесиз деп койду. Кыргызстанга бир өндүрүш алып келип атабыз, Кудай буйрса, башка мамлекеттен. Бул дагы ал жерде да мен өзүм бир бурчундамын, мындай айтканда. Бул бир. Экинчиден дагы ар тармактан да көргүм келип атат, Кудай буйрса, жакшы жаңылыктарым бар. Бул сөзсүз түрдө ишке ашат. Мен билем ал нерсени, колуман келет. Мен ушул нерсени өзүмдү сынап көрөйүн деп атам. Эми бизнес дегенде бул чалыныш керек, тажрыйба арттырыш керек. Балким бул ошого карап бир кадамдыр. Балким бир башка нерседен кичине четтеп кетсем, бул тажрыйбада бүтүп эсептеп койгум келип атат. Анткени буга чейин бир магазин ачып, эми бут кийим сатып калдым эле да. Бир 300-400 миңдик товар киргизип алып туруп, кайра ортодон таштап койгом да. Антпеш керек экен. Көрсө ошол жерде менде сонун мүмкүнчүлүк күтүп турган экен эле көрсөчү. Кудай буйрса дагы жакшы пландар бар. Рахмат. Негизи баягы бизнестен банкрот болуп көрдүңүз беле? Болгом. Мен мандарын саткам, алма саткам, ушундай нерселер болгон убагында. Базарда отургам. Андан кийин сода сатып менен ушундай. Андан кийин ошол жанагы бут кийим сатып, дагы бир жерден көп деле банкрот болбодум. Мен нарак бир чыгаша чыкканда, чыгаша чыкмайынча киреше кирбейт. Ушул баягы чыгармачыл адамдан бизнесмен чыкпайт деп угуп калган жерим бар да. Баягы ушул бизнестериңиз чыгармачылыгыңызга жолтоо болбойбу? Баягы бир зыянын тийгизбейби негизи жашоодо? Ошону теңин алып чыгармачыл барганда адам бул жан дүйнөсү менен жашоого бир көз карашы башка инсан да. А бизнесмен адам бул такыр башка инсан. Туура. Бирок алып кеткенге аракет кылыш керек экен. Неге болбосун? Анткени азыркы биз чыгармачыл адамдарда өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. Бир четинен заман талабына жараша интернет деген нерсе, экинчиден мурун эми бизнесмен болсо ошол нерсе менен алектениш келет. Азыр реклама кыла калып же болбосо бизде өтө мүмкүнчүлүк көп да. Ал жерге бир өзүңдү башында коюп туруп, анан кийин азыр камерада нерселер бар, бүт бардык нерсе бар да, мүмкүнчүлүк бар да. Аны эле алып кетсе болот. Эми жол жобобуз бар да, Кудай буйрса, болгону кичине аракет кылып койсок, балким жакшы. Демек, шоу бизнести деле, жеке бизнести деле экөөнү бир убакта алып кетсе болот. Кудай буйрса. Биздин негизи баягы түз эфирди Facebook барачадан чет элден көргөн жарандарыбыз да көп. Анан баягы чет элден деп калганын себеби мен сизди билем. Москвада мигрант болуп калганбыз чогуу. Ошол мигранттардын түйшүгү туурасында бир аз сүйлөшүп кетсек, кандай болду? Канча жыл иштеп келдиңиз? Чет элде деп калдыңыз. Мен Россия жергесинде 1,5 жыл жүрүптүм. Андан кийин Англияда да жүрүп калдым. Ал жакта да бир 6 айлык жумуш менен эл катары барып келгем. Мага ошол нерсе жаккан. Неге дегенде, башка мамлекетке чыгып, ал жакта мен эмнени үйрөндүм? Мен көбүнчө адамдарга жолукканда мен ушул жагын, жакшы жагын алганга аракет кылам да, жаман жагын эмес, жакшы жагын. Ал жакта мен сабырдуулукту үйрөндүм, жашоого кантип караганды үйрөндүм. Мисалы үчүн таң эрте турат экен дагы, алар эми биз көп үй билебиз го, алар да 1-2ден ушундай өзүнүн жаныбарлары менен, ити менен, же болбосо мышыгы менен тим эле таңды укмуш тосот да. Кудай бизге ушул күндү белек кылып берди, рахмат сага деп ыраазычылыгын билдирет да. Анан бири-бирине мындай күтүүдө дагы, мисалы үчүн кезек-кезекте турганда ызырылынып, урушуп, талашып андай нерсе жок. Ошол нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылдым. Эми жакшы жактары аябай көп. Анан сиз айтып аткан суроого мен жооп берейин. Сыртта жүргөндө сөзсүз түрдө мекенди сагынасың, бир тууганды сагынасың, дос жар деген нерсе бар. Сыртта жүрүп биз мекендин кадырын билет экенбиз да. Бул жакта эми анча-мынча гей беребиз го. Ушул Кыргызстан уже болду. Күндүк эле оокат менен эле жашап калдык. Же болбосо сыртка чыккандан кийин ушундай болуш керек эле, топтой алам, мындай жок. Кудай ар бир жакта рызкыбызды берет экен. Өзүнүн болгону изденип койсок, аракет кылып койсок, балким ошол рызкы өзүбүз терип жесек, демек биз өз ар бир жерде бактылуу болобуз деп айта алам. Демек баягы таңды тосуу боюнча мага чынын айтсам жакты. Чындабай бизде таң эрте турганда эле негизи шашылып бул жактан ызычуу болуп, азырда жолдон жана кеч калып келгендин себеби ошондой машиналер бири-бирибизге жол бербей, ызаланып, баягындай эме бар. Демек таңды бир мындай шашпай, сонун тоссо болот да.
ооба таңда атканын көрүп кудайга шүгүр кылып шашпай шүгүрчүлүк ооба мен азыр келаткан мен кичине кечирип калдым го кечиресиз мен болгону кичине бир нерсе менен кармалып азымына чыгам деп саатты карасам бир жарым саат көрсөтүп аткан да а көрсө биздики азыр машиналар көбөйүп унаалар көбөйүп аябай чет өлкөнүн пробкасындай эле болуп калыптыр да азыр көрүп атабыз эми баарыбыз эле элдер эле билет болуш керек ошол нерсени албай калыптым да анан кичине кечигип калдым да анан айтып атпайбы эртерээк барыш керек болуп атат десем аракет кылып атат да айдоочусу анан мен буйруганда дедим көп болсо бир кечирим сурайм эми бирок нээзи болсо дагы аракет кылып көрөлү дедим мына насип экен сонун эфирге келип бердиңиз негизи эле баягы биздин Москвадагы Англияда жүргөн азыркы мекендештерибиз дагы деле болсо көп кудай буюрса сөзсүз түрдө сиздерди да өзүбүздүн мекениңизге кайтып келишиңиздерге тилектешпиз чет өлкөдө жүргөн биздин жарандарыбызга жердештерибиз боордошторубуз мен чет өлкөдө жүрүп кыргызды көрсөм жаман сүйүнөт элем да а көрсө азыркы учурда ар бир жерде болуп анча деле болбой калыптыр а бирок биз эми жан дүйнөбүз башкача да анан ассалому алейкум десең эле мага карап туруп кайра өтүп кететчү да анысы мейли бирок чет жакта жүргөн мекендештерге сиздерге салам аман эсен саныңыздар аман кудай буюрса өзүбүздүн туулган жерге кайтып бир туканыңар менен амандашып максатыңарга жетип сонун мүмкүнчүлүктөр күтүп атат кудай буюрса кыргызстанда дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр бар ушул жактан да келип өзүңүздөрдү сынап көрүңүздөр деп ошол жактан үйрөнгөн нерсеңиздерди алып келиңиздерчи кыргызстанды өнүктүрөлү өстүрөлү депчи айткым келет сонун баягы сөздөр болду чынында ар бир мекендешибиз өз мекенине келип жашоосун улантса бул сөзсүз түрдө биздин кубанычыбызда чек жок болмок эми баягы алдыда 2025 пландарыңыздан кыскача айтып бериңиз сизден эмнени күтсөк болот тасмаларга тартыласыз бизнес кыласыз көп нерсе кылышым керек биз сизди билебиз мен жакын арада угуп калдым чындыгы бардыр Казакстанга барып дагы бир эми ал азыр чечиле элек бул нерсе алдынан эч нерсе дей албайбыз го бирок сунуштар түшүп атат кичине нарак бирок пока ойлонуп атабыз азыркы учурда а бирок мен жана айтып атпаймынбы Нурлан Мамакеев продюсерлик борборунда азыр ушул жакта бир мүчөсүмүн кудай буюрса агай менен да жакшы пландарыбыз бар жакында ушул өзүмдү бир ырчы катары дагы бир сынап көрөйүн бир анан кинодон да сынап көрөйүн деген жакшы пландарым бар кудай буюрса 2025 Рыскелди Нурлан уулу деген атка кичине болсо дагы бир кадам таштагым келип атты эң сонун кыска суроо алайынчы кыска жооп берсеңиз быйыл үйлөнөсүзбү кудай буюрса мен үйлөнөм быйыл үйлөнүш керек буюрса 2025 жылы Рыскелди мырза албетте өзүнүн жүрөгүндөгү айымын табат деп ишенебиз ооба буюрса чоң рахмат алтындай убактыңызды бөлүп баягы таң эртеп кыштын ызгар суугуна карабастан ушундай алтындай убактыңызды бөлүп биздин 7 канал таң сыры берүүсүнө келип бир жакшы маек куруп бердиңиз дагы да болсо сүйлөшүп отурмакпыз бирок убакыт деген убакыт экен соңуна чыгып калган кези мен ойлойм баардык көрүүчүлөргө аябай бир сонун пайдалуу маек болуп чынында ар бир жактан сүйлөшкөнгө жетиштик чет өлкөдөн баштап баягы Кыргызстанда баардык жаңылыктарды сүйлөштүк десем жаңылышпайбы